Бишкек мэри Азиз Сурахматов менен Бишкек жүргүнчүлөр ташуучу автотранспорт муниципалдык ишканасынын жетекчиси Нурлан Койчубаков экөө биригип, автобустар токтогон базада майнинг фирма ачыптыр деген маалымат интернет бетин каптады. Маалыматты тактоо үчүн Нурлан Койчубаков менен биргеликте аталган жайга бардык. Бияк биз база бияктан кайдагы майнинг фирма ачып алып турбуз. Я крышую, анан 183 миллион сом уже зыян келтириптир. Хорошо, андай болсо түшүнүктүү. Балдар просто тура эле бир жан тура эле атат, жана андай однобокий информация болуш үчүн айтып атат, байке биз коомчулукка жана андай көрсөтүп коелу. Автобазаны арылап, акыры айланасы курчалып тосулган жерге келдик. Чындыгында ал сырдуу жерде электр жабдыктары менен курулуш иштери жүрүп жатыптыр. Өзүн Максат фирмасынын өкүлүмүн деген, ошол жерде иштеген Руслан аттуу жаран эмне жасап жатканын айтып бере алган жок. Бир билгени темир кампаларды жасап берет экен. Бирок экологияга дагы, экономикадагы зыяны тийбейт деп кес айтты. Частный деле жөн эле максат. Аты кандай? Максат. Максат? Максат дегенде частный катталган. Экологияга, экономикага зыяны тийбейт дедиңиз, туурабы? Анда бул эмне кылат? Мен, например, көргөн жокмун. Эми эч кандай экология тийген, мен ошону жооп берип атам да. Кичинекей үй көкчөлөр бар экен. Ар кандай кошуп ажыраткан. Бирок бул эмне кызмат кылат? Азырынча мен билбейм. Муну интернеттен карап, анан сиздерге толук жеткирип берүүгө аракет кылам. Мындай кичинекей өзүнчө бөлүктөн 3, ал эми чоңдорунан болсо 1. Азыркы учурда мынакей вентиляторлор иштеген жок. Тиги автоматтын баары өчүрүлүп турат, бирок бул эмне үчүн, эмнеге мындай, бул эмне болгон жабдык деген эч ким бияктан түшүндүрүп бере алган жок. Майнинг фирма бул криптовалютадан акча которуу, башкача айтканда монополияга каршы электрондук күрөш. Андан да жөнөкөйлөтүп айтканда, азыркы иштеп жаткан банк системасындагы кошумча нарык салыгы деген түшүнүгү жок электрондук акча которуу. Бирок Кыргызстанда майнинг деген түшүнүк боюнча атайын мыйзам жок. Ал эми муниципалдык жайга бул курулуп жатканы мыйзамдуубу? Жер жүргүнчүлөр ташуучу автотранспорт муниципалдык ишканасына тийиштүү болгон үчүн аталган мекеменин жетекчиси да бул эмне болгон жай экенин түшүндүрүп бере алган жок. Бир билгени ижарага берилген жана буга чейин бул жай таштанды таштоочу жай болгон. Жок, эми бизде муниципалдык ишканабыз да. Жок, жер тиешеси жок да бул жер. Кантип согласование бересиз? Эми биз жанында биз туруп атпайбызбы? Кошуна катары. Кошуна катары. Анткени мынакей азыр эле айтып кетпеди. Чоң машинелер кирип калат, дагы эмнелер кирип калат. Ошого биз уруксат беребизби? Текшере албайсызбы? Текшерет да, биздин охрана текшерет. Жолдон баратып бирдеме чөнтөгүнө салып кетпесин дегендей мааниде мындай. Свет Сырт жагынан. Сиздерден алып атабы? Светти каяктан алып атат Жапар? Булар. Билбейм, булар свет албайт бизде. Свет ката жок, биз бияктан алганбыз. Жок, бизден свет албайт. Бизде жок. Бизде жок. Рахмат. Акыры жерди ижарага берген мэрияга караштуу муниципалдык мүлк башкармалыгынын эшигин кактык. Жерге кол коюп берген мекеменин жетекчисинин орун басары ал жерди көргөн эмес. Документ боюнча эле таанышып, скалат салуу үчүн 15 000 сомго ижарага берген. Кызыгы эч кандай маалыматы жок. Ижарага алып, каалаган нерсени жасай берсе болот экен. Биз эми выборочно текшерип турабыз. Бирок эми чындыгында көбүнчөсүнө ошол бойдо эмне калат? Бул складской помещение. Жок, ошол помещение деп атпайсызбы? Ошол негизи бергенден кийин бир текшерүүлөр болобу? Выборочно дегенде тандап текшересиз деп атасызбы? Тандап текшергенде эмне себеп менен тандап текшересиздер? Кайсыл мыйзам? Эми негизи акча төлөп турса, убагында түшүп турса, биз сөзүн ачык эле көп деле текшербейбиз. Негизи бул помещение жана автобазанын жанында да бир противозаконный бирдеме болсо, автобазанын эмелери айтып бермек бизге, мен ушинтип ойлойм. Бирок буга чейин Финполиция бюджетке 200 миллион сомго чукул зыян алып келген майнинг фирманы аныктаган. Жогорку технология чөйрөсүндөгү санариптик акча катары саналган криптовалюта боюнча мыйзамсыз ишкерликти жүзөгө ашырган кылмыштуу топ баш калаадан колго түшүрүлгөн. Ал эми бул жолкусун текшерилеби жокпу? Алдыдагы күндөрдө көрө жатабыз.